Ош улуттук драма театрында бүгүн балдар үчүн биз бир тууганбыз аталышындагы спектакль коюлду. Спектакльге Ош облусундагы мектептердин 5-6 класстын окуучулары келишти. Аябай жакты. Мен бул спектакльдан гүлдөрдү, бактарды бузбаш керегин түшүндүм. Биз апабызга, энебизге, тайнелерибизге букет кылып берели дейбиз. Акчабыз жетпесе дагы, эми кичинекей болсо дагы кылып берели дейбиз. Бирок антпеш керек экен. Бардыгын түшүндүк, билдик. Чоң рахмат. Жогоруда спектакль көрдүң, кандай экен? Сонун экен, абдан сонун экен. Кандай түшүндүк алдың? Кандай кылыш керек экен? Буда тарыхтар, жаратылышта да тарыхтар көп болот экен. Бир гана жаратылышты корголосоң, аларды сүйүшкө да керек экен. Табиатты жакшына караш керек. Кайсы каарманды көбүнчө жакты? Көпөлөк. Жакшы мамиле жана табиатты коргош керек экен. Ошону түшүндүм. Сен көрдүңбү? Мен эле көрдүм, мага жакты. Каармандар көп болгону жакты да. Ушул кинолор мага жакты, дагы буюрса дагы көп келе берелик. Мага ошо спектакль жакты. Жаныбарларга жакшы мамиле кылыш керек экен. Алар өздөрү жакшы мамиле кылат. Спектакль Бурул Калчабаеванын «Биз бир тууганбыз» аталышындагы жомогу чагылдырылды. Бул чыгарма 2010-жылы жазылган пьеса адамдарды толеранттуулукка, тынчтыкка, табият менен эриш аргак жашоонун зарылдыгын көрсөтүп берет. Чыгарманы жомок катары көрсөтүп берүү балдарга оң таасир берип, тарбиялык маанисин кененирээк түшүндүрүп берет. Көп эле жомокторду аткарабыз, анан бирок мындай темада эмес да. Башкача темада. Золотой апельсин, алтын куш, ушундай сыяктуу жомоктор. Бул болсо жаратылышты коргоо. Көбүнесе ошо балдарга жүрөгүнө кенен таалим тарбия алып, ошого таасир берет балдар. Бул жомокто мен Кермаралдын ролун ойнойм. Бугу музоочугума ошо жаратылышты тааныштырып, жаратылыш менен кандай мамиледе болуш керек, аяр кылыш керек, баардыгы менен ынтымакта жашаш керек деген көп балама үйрөткөн эмелерим да, образ да. Мындай чыгарманы балдарга коюп берүү долбоорун Билим берүү министрлиги жана Маданият министрлиги колдоого алган. Спектакльди койгон чыгармачыл топ Талас облустук музыкалык драма театрынан келишкен. Алгач жомок Ош улуттук драма театрына коюлуп, кийин мектептерге, лицейлерге барып коюшат. Ал эми биз бир тууганбыз жомогу атайын башталгыч класстан 5-6 класска чейин тартуулап атабыз мектеп окуучуларына. Ал эми Жашагым келет спектакли буюрса бүгүн Ош улуттук драма театры саат 15:00 Жашагым келет спектаклин коебуз. Студенттерге жана ошондой эле жогорку класстарга тартуулайбыз. Биздин максатыбыз эми азыркы учурда министрлик жактан дагы буйрутма берилген. Аймактарды кыдыргыла, жерлерди кыдыргыла, спектакль жомок эмне экенин билишсин. Анан ошол себептен биз Ош жергесин тандаган болчубуз. Биз бир тууганбыз аталышындагы жомок мындан тышкары региондорго да коюу пландалууда. Өлкө ичинде коюлуп бүткөн соң Ташкент, Казакстан жергесине да барып тартуулашат. Алтынай Гапарова, Нооруз Ахматалиев, Ош Бирим жаңылыктары.